Саламатсызбы достор. Тизе оору көпчүлүк адамдарга да кездешкен көйгөй. Булар кандай себептен болушу мүмкүн? Спорттук жаракаттар, жалпак таман, хондроз жана артроз, оор жүктөм, туура эмес басуу же отуруудан болушу мүмкүн. Убакыт өтүшү менен мунун баары тизе муунун шишитип, кыймылын чектеп, ооруга алып келиши мүмкүн. Бул көнүгүүлөр эмнеге жардам берет? Ооруну азайтат, кан айланууну жакшыртат, хрящ ткандарын калыбына келишин стимулдайт, тизенин кыймылдуулугун сактайт жана кайтарат. Биринчи көнүгүү — байламталарды бошотуу. Максаты тизени курчап турган булчуңдарды жана байламталарды жүйөлүү түрдө бошотуу. Жатып алып ооруп жаткан тизени түздөп коесуз. Тизеңизди жерге карай акырын басасыз. Манжаларды өзүңүзгө карай тартылган. Бул абалда 20 секунд кармагыз, анан эс алыңыз. 5-7 жолу кайталайсыз. Эскертүү: катуу оору болгондо кылбагыла, кыймыл жумшак болушу керек. Экинчи көнүгүү — тизени ийүү менен ийкемдүүлүктү жогорулатуу. Максаты тизе муунунун ичиндеги суюктуктун бөлүнүшүн активдештирүү. Жерге жатып, соончоңузду акырын менен жамбашка карай тартасыз. Канча ийүүгө жетсеңиз ошончо чейин. Анан жай кайтарып коюңуз. 5-7 жолу кылуу жетиштүү болот. Үчүнчү көнүгүү — полотенце менен жасайбыз. Максаты алдыңкы санынын булчуңдарын иштетүү жана тизеге кан агымын күчөтүү. Полотенцени соончокко коебуз. Манжаларды өзүгө карай тартып, тизеңиз менен жерге акырын басыңыз. 10 секунд кармап эс алыңыз. 5-7 жолу кайталайбыз.
4 көнүгү түз бутту көтөрүү. Максаты санынын жана белдин булчуңдарын бошотуу, стабилдүүлүктү жакшыртуу. Жатып алып, оробогон бутту бүгүп, ооруп жаткан түз кармаңыз. Ошол бутту жай көтөрүп 10 секунд кармаңыз. Анан акырын кайра түшүрүңүз. 5-7 жолу кайталаңыз. 5 көнүгү жарым көпүрө. Максаты жамбас жана бел булчуңдарын активдештирүү, кан айлануун жогорулатуу. Жерге жатып тизелерди бүгөсүз. Белиңизди көтөрүп, дене түз сызыкта болуш керек. Жамбашты чыңап 10-15 секунд кармаңыз. Анан жай түшүрүңүз. 5-7 жолу кайталаңыз. Эскертүү: таштап көтөрүп жибербеңиз же ылдый түшүрүп салбаңыз. Абал туура болсун. Алтынчы көнүгү отурган абалда тизени түздөө. Максаты алдыңкы санын булчуңдарын чыңдоо, тизенин туруктуулугун жакшыртуу. Отургучка отуруп, ооруп жаткан бутуңузду түз кылып көтөрүңүз. Булчуңду чыңап 10 секунд кармаңыз. 5-7 жолу кайталаңыз. Акыркы көнүгү эркин бут шилтөө. Тизеге басым кылбай туруп, табигый май бөлүнүшүн активдештирүү. Жогорку отургучту тандаңыз. Буттарды жерге тийбесин. Эркин түрдө бутуңузду алдын артка шилтеңиз. Убакыт 2-3 мүнөт. Эскертүү: бул көнүгү оору күч болгон учурларда абдан ылайыктуу. Жыйынтык: бул көнүгүүлөр эмне берет? Бул жети жөнөкөй көнүгүү булчуң жана байламталарды бошотот, кан айланууну жакшыртат, артроздун өнүгүшүн алдын алат, тизенин кыймылын кайтарат, табигый майдын бөлүнүшүнө жардам берет. Күнүнө 1-2 жолу жасап туруңуз. Эгер оору күчөсө, токтотуп дарыгерге кайрылыңыз.